Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Ашырбек Мойдонович. Мен мына биринчи, экинчи июнь күндөрү жергиликтүү элдин чакыруусу менен өткөн жылы табият кырсыгынан жабыркаган Өзгөн район Жалпакташ айылынын өкмөтүнүн эли менен жолугуп келдим. Жалпакташ айыл өкмөтүндө Курбуташ айылында курулуп жаткан мектепке 40 миллион акча бөлүнүп, пайды бала тургузулган. Үстү жабылган. Бирок быйыл 18 жылы ал ишке берилиш керек эле. Сентябрга чейин 2 ай убакыт калды. Бүгүнкү күндө акча жоктугунан ал курулуш иши токтоп турат. Жана ошондой эле ага 40 миллион бөлүнгөн, дагы 31 миллион бөлүнүш керек экен эле. Сентябрга чейин бул ишке кирбейби деп эл аябай кыжаат болуп турган кербези. Ушул эле айыл өкмөтүнүн Кысыкалма айылындагы мектепке дагы 9 миллион акча бөлүнүп, пайды бала тургузулган. 4 жылдан бери үстү жабылбай турат. Бул эми чакан мектеп экен. Буга 9 миллион акча менен эле бүтмөк. Азыр эми буну быйыл жок дегенде үстүнү жаап койбосок, быйылдан кийинкиге ал буга чейин кеткен каражат дагы жокко чыгат. Дуалдары ырбап уже түшүп баштаптыр. Өткөн жылы Жалпакташ, Заргер айыл аймактарында көчкү жүрүп, кооптуу үй бүлөлөр Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндөгү жаңы Ынтымак айылына көчүрүп келтирилген. Ушул айылда дагы сентябрь айында пайдаланууга берилиш керек болгон мектеп 34 миллион каражат бөлүнбөй бүтпөй турат. Ал жерде дагы 2 айдын ичинде, бүгүн баштаса дагы 2 айдын ичинде анын бүтүшү өзүнчө бир маселе. Ошон үчүн буга тез аранын ичинде керектүү каражаттарды бөлүп бериш керек. Урматтуу Ашырбек Мойдонович, жогоруда мен айткан мектептердин курулуштары табигый кырсыктан улам өтө зарыл болгон аймактагы мектептер. Буга керектелүүчү акчаларды бөлүп беришти карап коюңуздар. Бул боюнча дагы буга чейин дагы айтылган. Рахмат.